Президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кооперативдер жөнүндө мыйзам өзгөрдү. Бомба тууралуу жалган маалымат берген 3 окуучу кармалды. Президент Садыр Жапаров 30 ноябрда Дубай шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Мамлекет башчысы Кыргызстандын энергетика министрлиги, Мастар компаниясы жана француздук Electricity de France компаниясынын ортосунда 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу гидроэнергетика тармагындагы кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын белгиледи. Сухейл Аль-Мазруи Садыр Жапаровго бул компанияга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, долбоор ийгиликтүү ишке ашып, Кыргызстанга ири инвестиция алып келерине ишенимин билдирди. Мындан тышкары, ал Дубай тараптын энергетика тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана зарыл консультацияларды берүүгө даяр экендигин билдирди. Президент Садыр Жапаров кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзам турак жай курулуш кооперативдерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну камсыз кылууга, турак жай курулуш кооперативдерине кирүү жолу менен жарандардын турак жай сатып алууда укуктарын ишке ашырууга багытталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринде боло турган теракттар тууралуу атайылап жалган билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катышкан жарандар аныкталып, кармалды. Атайын кызматтан билдиргендей, кармалган жарандар Борбор калаадагы номер 33 мектеп гимназиясынын 9 классынын окуучулары болгон. Алар бейбаштык максатында аталган окуу жайдын электрондук дарегине жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөндүгү аныкталды. Окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу максатында тартип бузгандар фейк аккаунттарды колдонуп, мектептин электрондук дарегине бомба тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөн. Аталган мектеп окуучулары ата-энелеринин көзүнчө жасаган кылмыштарын моюнга алышкан. Учурда бул өспүрүмдөрдүн Бишкектеги жардыруулар боюнча анонимдүү маалыматтар боюнча башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы болгону тууралуу такталууда. Кыргызстандын Кувейттеги элчиси Азамат Карагулов Иорданиянын тышкы иштер жана иммигранттар министрлигинин башкы катчысы Маджид Сальджи Аль-Катарна менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Иордан кызматташтыгындагы өз ара сапарларды уюштуруу жана билим берүү, кош салыктан бошотуу, туризм жана түз аба каттамдарын түзүү багыттары боюнча укуктук келишим базаларын кеңейтүүнү макулдашты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Иордания Хашимит падышачылыгынын өкмөтү ортосундагы дипломаттык жана кызматтык паспорттардын ээлери үчүн визалык талаптарды өз ара жоюу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун 3 Коргон айыл аймагында жалпы дарыгерлер практикалык борборунун жаңы имараты курулду. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Оорукананын курулушуна республикалык бюджеттен 58 миллион сом каралган. Курулуш иштери жакынкы күндөрү толугу менен аяктап, пайдаланууга берилет.